Нургүл Чоюбекова Дурдана 1-бөлүм. Кундуз уда 5 кыз төрөдү. Гүлбара, Гүлнара, Динара, Зейнура, эң кенжеси Дурдана. Биринчи кызында гана күйөөсү Самардан келтек жеген эмес. Экинчи төрөтүнөн баштап төрөгөнүнө 1 ай боло электе Самардын "Сен мага эркек төрөбөй, кыз төрөйсүң, төрөгөндө да кыш төрөйсүң, ар бир төрөтүңдө отун даярдап, ойронум чыгат" деп эле тапырата сабап кирет. Кундузда каяша айтмай, баш көтөрмөй жок. Денесин тосуп берип, бети башын көк ала кылып атса да, өзүн эч коргой албайт. Өзүн күнөөлүү сезип, көзүн жашын көл кылып, шишип көп жүргөн. Самарга коло коңшу, тууган уругунун баары таң калат. Жаңы төрөп келгенде аялын өкүртө сабайт да, башка учурда тытынып тиргилик жасайт. Кыздарын эркелетип, кийбегенди кийгизип, элден кем кылбай багат. Кундуз үйдүн гана жумушун жасап, күйөөсүнө үн чыгарып сүйлөмөк турсун, өйдө карабайт. 3 кызы Динара төрөлгөндө Самар өзгөчө жинденди. Менин досторумдун балдары чоңоюп, аттын кулагында ойноп, отун сууна, чөбүнө жардам берип, алардын мурдун балта кеспей калды. Мен качанкыга чейин кагалай какпаш болуп жүрө берем, деп Кундуздун башы көзүн жарып оңдурган жок. Ошол келтегине да кайыл болуп, абысындары "Байкуш-ай, башыңан келтек кетпеди, же Кудай сага эркек бала бербеди" деп кеп кылышса, Самар мени күндө сабап жаткан жери жок. Ар бир төрөгөнүндө 1 келтек жеп коем. Кудайым берээрин унутпасын деп кашым кабагым дебей жооп бергенине абысындары таң калышат. Ошентип жүрүп, Кундуз 5 кыз төрөдү. Апасынын дагы кыз төрөгөнүнө улуу кыздары Гүлнара менен Гүлбара: "Ата, апамды үйгө келгенде урбаңызчы. Апам кече толготуп жатып ыйлаган болчу. Бул төрөгөнүмдө кыз болот. Толгоом кыздыкындай болуп атат. Эркек төрөгөндөрдүн бели оорутат дечеле. А менин ичим ооруйт. Мына 5 жолу төрөйүн деп атам. Дагы ичим ооруп атат. Эми келгенде атаң мени урса, мен чыдай албайм. Башым ансызда катуу ооруп жүрөт. Атаң дайыма башымды көбөйтүп, эркек төрөбөй койдуң деп башымды муштагыла урат. Эгер бул келтегин көтөрө албай өлүп калсам, бөбөгүңөр билбейм эмне болот" деп апам ыйлаган болчу. "Ата, урбаңызчы апамды. Биздин бөбөк, апам өлүп калса эмне болот" деп биринен бири атасына жалбарып ыйлап жатышты. Самар кыздарын сооротуп: "Ооба алтындарым, ыйлабагыла болду. Эми ыйлабагыла, силер чоңоюп калган турбайсыңарбы" деп кыздарынын башынан сылап сооротуп атты. Улуу кызы Гүлбара ан сайын солкулдап: "Ата, мен кийин күйөөгө тийгенде кыз төрөсөм, күйөөм мени башымды ургулап, көзүмдү көк ала кылса кандай болот? Айтыңызчы ата, ошондо сиз мени күйөөмө кыз төрөгөн сайын ура бер деп айтасызбы? А мен апамдай болуп келтек жеп жүрө бербейм. Мен үй байлаган жипке асылып эле өлүп калам" десе, кичинекей сиңдилери андан бетер ыйласа боло. 4 кызынын буркурап ыйлаганы өзгөчө. Улуу кызы Гүлбаранын сөзү Самардын сай сөөгүн сыздатып жиберди. Алдындагы чачтары тармал, көздөрү бакырайган ак жуумал, бейкүнөө кыздарынын жалооруп ыйлаганы 40 жашка чыгайын деп калган Самардын көзүн ачкандай болду. Ичинен сызып, Кудайдан 1000 мертебе кечирим сурады. Аялы Кундуздун 4 кызын төрөп келген күндөрүндө жинди сууга тоюп келип, каалаганындай былчылдатып сабаганын бүгүн эсине түшүрдү. Гүлбара кызынын "Мен да кыз төрөсөм, күйөөм ушинтип сабап турса, асылып эле өлүп калам" деген сөзү төбөсүнө таш ургандай тийди. 14 жаштагы кызынын апасына окшоп көздөрү жайнаганын, апасындай ыйлаганын, апасындай назиктигин бүгүн гана көргөндөй болду. Самар жанын коерго жер таппай, кыздарын араң сооротту. Алардын мындай ыйлаганын көргөн эмес. Көрсө, Гүлбара менен Гүлнара кол аякка жарап, огород, мал келге кол кабыш кылып, колуна кол, бутуна бут болуп акыл кирип,
мынтип өз ойлорун айтып калгандарына бүгүн күбө болду. Самар атасынын үйүнө барып, жеңил машинесин сурап, догдурдан Кундузду чыгарып келерин айтты. Демейде райондон айылга каттаган автобус менен эле ымыркайын көтөрүп, колтугуна түйүнчөгүн кысып, кыз төрөгөнүнө күнөөлүү болуп, Кундуз өзү эле келип калчу үйүнө. Апаат согушту көргөн атасы жунушата: "Балам, кыз деген кызыл алтын, кыз эмес, кызыл битке жетпей, согончогу канабай калган дала келиндерди көргөнбүз. Баш жанып, жакшылык көрбөйсүң, эртеби кечпи Кундуздун көз жашы үчүн Кудайга жооп бере турган күнүң келет. Кийин ушул кыздардан көрөсүң жакшылыкты", деп ар бир небереси төрөлгөн сайын баласына акыл айтып, неберелерине азан чакырып атты өзү коюп кетчү. Ал эми бүгүн 5-чи кыздуу болгондо Самардын машине менен чыгарып келейин деген сөзүнө жетине албай кубанды. Өкмөт согушка катышкандыгы үчүн 3-чү машине берди. Жунушата жашы 80ге барып калса да, аппак Жигулисин айдап, кемпирин салып алып, кыздарына, балдарына айылдап келет. Машинесин балдарына бей чеки бере бербейт. Самар Кундузга күлүмсүрөп башкача барды. Колуна күл кармап, эгемендүүлүк майрамдын 1 жылдыгында төрөлгөн кызына досторун ээрчитип, аккордеон, комуз коштоосунда ыр-ырдашып, төрө түйүн шаңга бөлөп, Кундузду биринчи жолу машине менен чыгарып келди үйүнө. Күйөөсүнөн мындай жакшылыкты күтпөгөн Кундуздун өңү ажарланып, бакырайган көздөрү жайнап, өзүн чексиз бактылуу сезди. Айыл апа, коңшу колоңдор да 5-чи кыздуу болгондо төп тамыры менен өзгөрүлгөндөй Самардын жүргөн жүрүшүнө абдан таңыркашты. Чоң ата, чоң апасы бул небересине Дүрдана деген ысым ыйгарышты. Самардын Дүрданасы төрөлгөндө ооруканадан чыгарганы Кундуздун эсинен чыккыс болду. Мурунку кыздарында өзү эле ороочулгоосун ымыркайын көтөрүп алып келчү үйүнө уулунун кыял жоругун билген кайненеси Анаркан: "Ботом, өзүбүз кем урукпуз баладан. Мен деле 7 кыздан кийин 2 эркекти араң төрөгөм. Канча айтсам да кулагына кирбейт экен Самардын. Мына ошол кыздарыбыз бүтүрүп атат го иштин баарын. Аман болсо, ушул кыздардан көрөт жакшылыкты. Кана өзү эркек болуп бизге эмне кылып берип атат? Атасынын тою кыздардын күчү менен өттү. Үй салсак, ичин толтуруп беришти. Үстүбүздү деги эскиртпей жаңылантып турган ошол кыздар. Курортко бизди алып барган ошол кыздар. Кезектешип сумкелерин толтуруп алаксытып кетчү да ошол кыздар. 7 кыз төрөдүң деп атасы мага бир ооз ачпаган. Ошол Самардан көрдүм кыз баланы чаңганды", деп абышкасы экөөбү уулун жемелеп, ысык шорпо шилеңичтеп, жаш козуну союп көтөрүнүп келишти. Алардын өз ата-энесиндей жылуу мээрим төккөнүнө, жакшы сөздөрүнө Кундуз жетине албай кубанат. Өзүнүн апасы да эски киши да. Эрлүү аял таяк жейт, койлуу бала куйрук жейт деп илгертен айтылгандай, эркектин баары эле ошол. Дос-душман дегендери шыкап коет чыгар. Болбосо иштерман, таң атпай тирилик жасаган бала экенин эл билбейби? Кызды берген Кудайым уулду да берер деп Самарды жемелеп кетишчү. Көз ачып жумгуча мезгил саат жебеси алдыга гана жылгандай, адам өмүрү да закымдап бир кездеги Самардын кичинекей кыздары жетилип, улуусу шаарга окууга аттанганы турганда, Дүрдана 3кө толоордо Кундуз 8 кыз төрөдү. Жай айынын чилдеси. Чыйылдап, мээге күн өтүп, эгин бышып, буудай чабыкта жүргөн Самарга түш ооп калган мезгилде улуу кызы Гүлбара эгин таласына велосипедин тээп, апасынын 8 кыз төрөгөнүн атасына угузганы жөнөдү. Кызыл шапке кийип, кызыл жоолук булгалап, кызынын арык жээктеп келатканын көргөн Самар алдын тосо чуркады. Жүрөгү тарсылдап: "О Кудай, кагылайын Кудай, берет деген ушу да. Кундуз эркек төрөгөн сыяктуу", деп Кудайга жалынып, кызынын бет алдынан тосо арыштап,
кадам таштап, кызына жетпей велосипедин арыктын башына жөлөп коюп, кадамы арыбыбай келе жаткан Гүлбара атасына жетпей көзүнөн жаш алып, байкуш атам эркектеп сүйүнүп келатат деп ыйлап келатты. Көз алдына эгиз бөбөгүн кармап, апасы үйдөгү сиңдилеринин бирде сүйүнүп, бирде ыйлаганына, Дүрдананын жер тепкилеп, эки ляля деп, апам келет деп сүйүнгөнү, Динара менен Гүлнаранын эми атам апамды өлтүрөт же өлтүрбөйбү деп ыйлагандарын эстеп, атасына жетпей баратты, ыйлап баратты. Бой жеткен кызынын келишимдүү мүчөсүн эркек балага окшоп шамдагай басканын, чечкүндүү кадам шилтеп келе жатканын көрүп, сымбаттуу кызы эркек оолга тетик кызы бар экенин, кызгалдак толгон талага көрк берип келе жатканын көрүп, көзгө толумдуу, сулуу кызы бар экенин эми байкады Самар. Атаке, ата! Апам эгиз кыз төрөдү, 2 кыз төрөдү деп атасына жетпей кыйкырып келе жатты, чуркап келе жатты. Атасына жетип эле мойнунан кучактап, шолоктоп ыйлап, ата, апам 2 кыз төрөдү, эгиз төрөдү, капа болбоңуз ата, апам кыйналып төрөдү, ооруканага чоң атам менен чоң апам болуп алып бардык. 40тан ашканда да ден соолукка карабай төрөй бересиңби, эркек төрөйм деп жүрүп өлүп калышың керекпи деп урушту доодурлар деп көз жашын тыя албай, энтигип сүйлөгөнүн баса албай жатты Гүлбара. Атасы көпкө дейре үн катпай уккан кулагына ишенбей, Күкү, неге ыйлап атасың? Бир эмесе 2 сүңдүлүү болупсуң. Апаң ооруп жүрүп көтөрдү. Ооруп жүрүп төрөдү. Менимче алар жайына жетпей калды. Өзү да, эгиздер да аман болсун. Кудайдан улук эмесмин. Кудайдын бергени. Жүрү кеттик деп кызы экөөбү эгин талаасын арбыта албай келе жатышты. Жунуш ата, кемпири экөөбүз Самар келгичекти кан чыгарып, эгиз кыздары аман болсо экен, эмчек эмгендери жайдей тогдурлар дешип, тегерек чекедеги жаш балалууларга малдын этин таркатышты. Кундуз ооруканада 1 айга жакын жатып, эгиздери торолуп, тыңып калганда келди үйүнө. Экөөбү тең Зейнура деген кызына куюп койгондой окшош экен. Улаан бири көтөрүп, улаан бири ала коюп аларды жерге койбой турган болушту. Чоң атасы кыздарына апал-үпөл деген ысым ыйгарып, ырымдашып, экөөбүн 2 тумакка салып, шыпка мык кагып, тумакка уктатып, илип коюп, айтоор эттенип калгыча абдан жакшы карашты. Кундуз өзү да эгиздин түгөйү. Казактарга бүлөө болуп кеткен жылдыз түгөйү Кундуздай момун эмес, убагында билим алган. Көп жылдан бери Казакстанда аял догдур болуп эмгектенет. Жылда бир келет, келбесе жок. Бул сапар эгиз кыздарды көргөнү келип, Самардын өзгөргөн мүнөзүнө, Кундузга, кыздарына кылган мамилесине көңүл толуп, санаасы тынчып кайтты. Күйөөсү Эсчан да бажасы Самардын мурункудай агрессивдүү, мурункудай текебер, мурункудай Кундузду басмырлаган кыял жооруктарынын бири да көрүнбөй калганына айраң таң калышып кетти. Эсчан бажасы Жамбылда, атагы чыккан хирург, кайын журтунда ким ооруп барып кала турган болсо, жаналы калбай ызылдап отуруп айыктырып жөнөтөт. Бул келишинде Гүлбаранын аттестатын алар замат алып кетишип, Жамбылдагы медицина институтуна өткөрүштү. Окууга тырышчаак кыз бат эле орус тилин өздөштүрүп, медициналык окуу жайга окуп калды. Ал эми Самардын Гүлнара, Динара, Зейнура деген кыздары атасына эркек баладан артык жардам беришип, бир кезекте Самар айткандай мурдун балта кеспей калды. Ичкиликти да таштап, короосуна мал толтуруп, астына машина алып, мингенге күлүк байлап, чыт курсакка айланып, кубарган жүзү кып-кызыл болуп, Кундуздун жанына ээрчитип жүрмөй болду. Элдин баары 7 кыздуу Самар жиндилигин койгон, анар дешип аташа турган болду.
Себеби сол көзүнүн үстүндө анары бар экенин да билишет. Жетинин бири Кыдыр дегендей Дүрдана өзгөчө сүйкүмдүү, өзгөчө ширин кыз болду. Чоң ата, чоң апасына бат-бат барып, алардын үйүнө 1-2 күн жатып келет. Bir күнү чоң атасы пошточудан пенсиясын алганы баратып, Дүрдананы ээрчитип алды. Ал жакта кезекте турган айылдагы кары картаңдар көп экен. Пошточу: "Алгач согуштун ардагерине берейин", деди да аңгыча Анар апа да келип калды. Жунуш ата: "Кызым, кемпир да келип калды. Аныкын да бере сал, чоого кетели" дегенинде Токтокан деген апа: "Биздин чалдар канчуш болбогондого, болбосо биз да чалыбыздын артында кезек күтпөй жүрмөк экенбиз" дегенде ал жердегилер каткыра күлгөндөй болушту. Таягын таянып, кемпирин күтүп турган Жунуш ата: "Эй ууру кескенин токолу, ким сага канчуш? Я, ким канчуш? Оозуңа карап сүйлө. Эгер мен канчуш болсом, могу таягым менен башыңды жара чабат болчумун" деп таягын кесей кыйкырып сүйлөдү. Анда Токтоган кемпир да тим турбай калсын: "Ай, канчуш болсоң канчуш дейм да. Апей, согушка барып келгениң жалганбы эмне? Канчуш бир эле сенсиңби? Канча канчуштун көзү өтүп кетти. Менин агам согуштан өлбөсө канчуш болуп жүрмөк. Өкмөт берген машинелерден алып тогдурга, дүкөнгө, почтого келгенде кезек күтмөк эмес. Сендей болуп согушка катышкандарды мага окшогон тили келбегендер канчуш деп эле коет. Чындыкты айтса тикиреңдеп жиниң келген эмнеси? Кокуй, менин күйөөм жыргагандан ууру кески болуптурбу? Ырас, ууру болсо байлардыкын уурдап, кедей жетим жесирге берген, багары көгөрү жокко берген. Сен немис өлтүрсөң, анын бир колун немис жеген. Көзү тирүү болсо канчуш болуп майрам сайын өкмөттөн сый көрүп жүрмөк сага окшоп, деп Жунуш атадан ашып түштү. Токтокан апанын көзүнө жаш тегеренип, чырылдап сүйлөгөнүндө чындык бар эле. Көрсө, инвалид деп айта албай, канчуш деп өз түшүнүгүндө согушка катышкандарды ушинтип айтаарын Жунуш ата ошол жердегилер анын сөздөрүнөн кийин түшүнүштү. Анар апа катындар менен айтышып жинди болдуңбу деп абышкасын колтуктап, Токтокан ападан шыбырап кечирим сурагандай болду. Ал эми кичинекей Дүрдана чоң атасы канчуш деп кайра-кайра тилдеген Токтокан кемпирди анын жаагын жанып сүйлөгөн сөздөрүнө таң калып, чоң атасынын колун кармап, негедир улам арт жагын карап тыпылдап бара жатты.